Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 9 сабак. Демек 9 сабакта эмнелерди карайбыз? Модалдык этиштер. Демек бул кайсыл этиштер? Können, müssen, sollen, wollen, möchten. Жана mögen, dürfen. Жана ресторанда сүйлөшүү. Демек модалдык этиштер деген эмне? Демек кандай этиштер модалдык этиштер болуп эсептелинет? Модалдык этиштер бул этиштердин өзгөчө тобу, алардын жардамы менен сүйлөгөн адам, демек сүйлөмдө айтылган аракетке болгон өзүнүн мамилесин билдирет. Модалдык этиштердин айрымдары окшош функцияларды аткарат. Ошондуктан ар бир модалдык этиш кайсы учурда колдонуларын жаттап алуу маанилүү. Немис тилинде болгону 7 модалдык этиш бар. Булар dürfen, können, sollen, müssen, wollen, mögen, möchten. Dürfen этишин карасак, демек dürfen бул уруксат менен бир нерсени жасай алуу. Укуктуу болуу. Бир нерсени жасоого укугу бар болуу. Же болбосо кээде бирөө тарабынан берилген сунуш катары иштетилет. Dürfen. Демек бул уруксат менен бир нерсени жасай алуу дегенди түшүндүрөт, уруксат берүү. Же болбосо уруксат деген сөз. Эми бул жерде мына ушул этиштердин жакталыштары. Демек жекелик санда жана көптүк санда жакталуусу. Демек бул жерде dürfen этишин карасак, анда ich darf болот экен. Du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Мисал менен карай турган болсок, демек ich darf alle 2 Stunden eine Pause machen. Мен ар 2 саат сайын тыныгуу кыла алам. Демек уруксат бар. Эмне бул жерде darf, бул уруксат дегенди түшүндүрөт. Die Kinder dürfen bis zum Abend spielen. Ich habe es ihnen erlaubt. Балдар кечке чейин ойной алышат. Мен аларга уруксат бердим. Демек бул жерде ойной алышат. Dürfen болуп атат. Эми können этишин карасак. Демек können бул кандай учурларда? Демек бул бир нерсени жасай алуу. Ошол нерсени жасаганы жөндөмү болуу, же болбосо мүмкүнчүлүгү болуу. Мүмкүнчүлүк, жөндөм, аракет кыла алуу маанисин берет. Демек жасай алуу, мүмкүнчүлүк болуу. Эми können этишинин жакталышын карасак, бул ich де kann болот экен. Sen болгондо, демек du kannst, sie es kann, wir können, könnt, sie können. Мисал менен карай турган болсок, мисалы, Paul kann Gitarre spielen. Paul гитарада ойной алат. Демек бул жерде анын жөндөмүн көрсөтүп атат, ал гитарада ойной алат. Ich kann einen großen Kuchen für die Feier machen. Мен майрамга чоң торт жасап бере алам. Sein Hund kann verschiedene Befehle ausführen. Анын ити ар кандай буйруктарды аткара алат. Meine Freundin und ich können stundenlang telefonieren. Мен жана курбум сааттап сүйлөшө алабыз. Бул жерде байкасаңыздар,
Демек модалдык этиштердин модалдык этиш сүйлөмдө болгондо, ал сүйлөмдө дагы бир экинчи этиш келет. Демек модалдык этиштин орду бул сүйлөмдө экинчи орунда. Ал эми экинчи этиш бул сүйлөмдүн эң акырында, эң аягында жазылат. Кийинки этиш бул золен. Демек золен деген бул керек, тийиш, же кеңеш берүү, же милдет, башкалардын эрежеси, мыйзам, буйрук боюнча. Бул этиш башка бирөөнүн талабы, мыйзам же эрежеге байланышкан милдетти билдирет. Демек башка бирөө тарабынан берилген сунуш болсун, же болбосо бирөөнүн талабы болсун, же бир кандайдыр бир эрежени болсо, мына ушул учурда золенди иштетебиз. Биз золен этишинин жакталышын карасак, демек ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Мисалдар менен карай турган болсок, du solltest dich an die Regeln halten. Сен эрежелерди сакташың керек. Die Schüler sollen den Lehrer respektieren. Окуучулар мугалимди сыйлашы керек. Die Studenten sollen jedes Semester Prüfungen ablegen. Студенттер ар бир семестрде экзамен тапшырышы керек. Ärzte sollen die Gesundheit des Patienten überwachen. Дарыгерлер бейтаптын ден соолугун көзөмөлдөшү керек. Бул жерде талаптар, эрежелер, сунуштар. Демек бирөө тарабынан берилген талап, сунуш, эрежелер болуп атат. Кийинки бул мүссен. Демек мүссен бул милдеттүү, аргасыз болуу, ички милдет. Өз милдети же жоопкерчилик же моралдык себеп. Эми бул этиш иштен чыккан милдетти же зарылчылыкты билдирет. Башкача айтканда адам өзү түшүнөт. Мен муну кылышым керек деп өзүбүзгө өзүбүз мисалы милдеттерди коебуз. Мен бүгүн жаңы сөздөрдү жатташым керек. Мен бүгүн саат 10го чейин көнүгүүлөрдү аткарып бүтүшүм керек. Деп буну биз өзүбүзгө өзүбүз демек милдеттерди же зарылчылыктарды коюп жатабыз. Эми müssen этишин карай турган болсок, ich muss, du musst, sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen болуп жакталат. Мисал менен карай турган болсок, ich muss meine Eltern anrufen. Мен ата-энеме чалышым керек. Wir müssen den Bericht am Mittwoch abgeben. Биз отчетту шаршембиде тапшырышыбыз керек. Wir müssen den Ton am Telefon im Kino ausschalten. Биз кинотеатрда телефондун үнүн өчүрүшүбүз керек. Ich muss um 6 Uhr morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Мен эртең менен саат 6да туруп, жумушка барышым керек. Демек бул жерде өзүбүзгө өзүбүз милдеттерди коюп жатабыз, же зарылчылыктарды айтып жатабыз. Демек волен деген бул каалоону билдирүү, бир нерсени кылууну ниет кылуу учурунда колдонулат. Пландар жөнүндө айтканда колдонулат. Кээде иш аракетке түртүү. Демек, бул этиш адамдын ички каалоосун же ниетин билдирет. Мен муну кылгым келет, же мен муну жасайм деп жатам. Эми бул жерден бул этиште карай турган болсок, демек, ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Эми мисалдар менен карайлы. Ich will Verwandte besuchen. Мен туугандарымды көргүм келет. Es will regnen. Жамгыр жаайын деп турат.
Wir wollen gehen. Кетели. Кеткибиз келип жатат деген. Die Angehörigen wollen an diesem Samstag zu uns kommen. Демек, туугандар ушул ишембиде бизге келгиси келет. Демек, бул wollen, бул мындай каалоо болот ата, күчтүү каалоо. Эми möchten. Möchten бул каалайт элем, каалайм деген сылык формада колдонулат. Өтө сылык каалоо билдирүү. Көбүнчө ресторанда, расмий сүйлөшүүдө колдонулат. Демек, möchten бул wollen этишинин сылык түрү. Ал түз каалоону демек сылык формада билдирет. Möchten демек möchten этишин жакталышын карасак. Ich möchte, du möchtest, er möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Мисалдар менен карай турган болсок, анда ich möchte meine Großmutter im Dorf besuchen. Мен чоң апамды айылда көргүм келет. Ich möchte nach Deutschland fliegen und den ganzen Sommer im Ausland verbringen. Мен Германияга учуп барып, жай бою чет өлкөдө болгум келет. Ich möchte zum Arzt studieren, aber ich möchte immer noch Anwalt werden. Мен врач болууну каалайм, бирок дагы деле юрист болгум келет. Кийинкиси бул mögen этиши. Демек, mögen этиши бул жактыруу, жакшы көрүү бир нерсени же адамды. Бул этиш нерсе же адам сага жагарын билдирет. Ал көбүнчө жалпы симпатияны көрсөтөт. Жөнөкөй, мисалы, жакты деген сезим. Эми бул жерде mögen этишинин жакталышын карай турган болсок, ich mag, du magst, er sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Ich mag литературу. Мен адабиятты жакшы көрөм. Wir mögen pizza. Биз пиццаны жакшы көрөбүз. Сүйлөшүү учурунда негизги этиш кээде түшүп калышы мүмкүн. Эгер ал контексттен түшүнүктүү болсо. Мындай сүйлөмдөр сейрек кездешет. Бирок эгер этиш жок болуп калса, демек ушул эрежени эстеңиз. Мисалы, können Sie Deutsch? Können Sie Deutsch десе, демек бул контекстте, же сүйлөшүү маалында können Sie Deutsch десе, демек сиз немисче сүйлөй аласызбы деген суроондо эле түшүнүктүү болот да, Ошол эле нерсеге демек sprechen-ди кошпой эле алып койсок, демек сиз немисче сүйлөй аласызбы? Sprechen-ди кошсок, ошондо толук болот негизи. Бирок сүйлөө алкагында же контекстте können Sie Deutsch деген бул ошол сиз немисче сүйлөй аласызбы деген түшүндүрүп калат. Мисалы, дагы бир сүйлөм бул жерде ich möchte einen Kaffee. Мен кофе каалайм. Демек кофени ичебиз, trinken деген сөздү кошпой эле айтпай деле койсок, бул түшүнүктүү эле болот да, ich möchte einen Kaffee дегендичи. Мен кофе ичким келет. Өткөн чакта демек модалдык этиштер infinitive формасында колдонулат. Perfect өткөн чак формасында. Мисалы, haben плюс infinitive, демек infinitive бул негизги этиш, жана плюс infinitive модалдык этиш. Башкача айтканда, эки этиштин аягында infinitive болуп келет. Hat Deutsch sprechen können. Ал немисче сүйлөй алган. Демек бул жерде айтып жаткан haben, hat болду бул жерде. Жана infinitive негизги этиш бул sprechen, infinitive модалдык этиш бул können. Дагы бир мисал менен карайлы анда. Sie haben auf dich warten müssen. Алар сени күтүшү керек болгон деген сүйлөм. Демек haben infinitive бул жерде warten, анан müssen бул модалдык этиш. Бул да infinitive формасында келип атат. Infinitive деген бул баштапкы форма, эч кандай жакталбай иштетилген формасы.
Эми бул жерде модалдык этиштерди коюп чыгалы, э? Кандай модалдык этиштерди койсок болот? Силер жардам бериңиздер, чогуу коелу. Демек, биринчиси ich den Zug erwischen. Кандай этиш койсок болот бул жерде? Жооп барбы? Erwischen кандай которулат? Жетишүү, ошол поездге жетишүү, же үлгүрүү деген мааниде. Ich muss den Zug erwischen. Ага, ich muss den Zug erwischen десек болот. Кийинкиси ich. Ich möchte essen. Ага, ich möchte essen. Азаматсыз. Wir können zum Unterricht nicht gehen. Ага, wir können zum Unterricht nicht gehen. Ага, туура. Ich Бул бир нерсени жасай size. алып. Ich will Pasta Ага, kochen. ich will десек деле болот, э? Ich will pasta kochen же болсом ich kann pasta kochen десек деле болот, э? Мен жасай алам десек болот, же мен каалап жатам паста жасаганды десек болот, аха. Ich mag einen Film für Sie nachsehen. Ага, ich mag einen Film für die Nachsehen. Аха, азаматсыз. Кийинкиси. Ich möchte ein schönes Bild malen. Ага, ich möchte ein schönes Bild malen. Mama muss sich mehr ausruhen. Или soll. Дагы кандай варианттар бар? Kann. Kann десек болот, ооба. Или will. Ага, will, же möchte десек дагы болот, Аха, дем алууну каалап жатат деп атат, Кийинкиси, hier. Hier kann man nicht laut reden. Ja, Или, hier. soll man, да? Soll man же болбосом darf man десек деле болот, Бул жерде, катуу сүйлөгөнгө мүмкүн эмес, мындай эме уруксат эмес деген мааниде, Du musst Ja. die Prüfung bestehen. Ja, du musst die Prüfung bestehen. Du soll десек дагы болот, Демек, du soll да бул көбүнчөсү бирөөлөр тарабынан берилген сунуштар же эрежелер же тартиптер болуп атат, Сен экзаменди сынактан өтүшүң керек деген. Бирөө бизге ошондой бир мыйзам болот атат. Ich will ein neues Auto kaufen. Ich will ein neues Auto kaufen. Бул жерде варианттар көп өзү негизичи карап туруп койсок боло берет. Көбүнчө контекстке карап туруп кое беребиз, Мисалы, ich kann десек деле болот, Мен жаңы машина унаа сатып ала алам деп, Демек, ошол нерсеге сатып алам десек болот. Же болбосом ich möchte десек дагы болот, Ich darf десек болот, Мен унаа сатып алганы мага уруксат депчи. Бул көбүнчө ошол сүйлөмдө контексттен көз каранды болот. Кайсыл жерде кандай тексттерде, кандай эмелерде келип атканы карап туруп анан коебуз ошол. Окей, Im September. Können wir in ein anderes Haus ziehen? Im September. Wollen wir in ein anderes Haus ziehen? Müssen десек деле болот, Бул жерде өзүбүзгө өзүбүз мындай эреже коюп, же талап коюп аткан болсок деле,
Müssen wir ein anderes Haus sehen? Möchten wir desek tile болады. Қалайбыз деп, Sollen десе деле болот, э? Dürfen. Волен десе деле болот. Демек, бул жерде көбүнчөсү ошол контексттен көз каранды болот. Азыр бул жерде максат негизи этиштерди кое билүү, жана ажырата билүү, ошолорду жактай алуу болуп атат да. Эми бул жерден төмөнкү сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө дейт. Демек бул жерде бир сүйлөмдү чачып салган, башаламан болуп жазылган. Демек биринчи сүйлөм кандай сүйлөм болушу мүмкүн? Wir Birincisi müssen eine neue Algebra-Regeln lernen. Wir müssen eine neue Algebra-Regel lernen. Экинчи сүйлөм. Экинчи сүйлөм кандай болуп калат ошондо? Meine Freunde. Так, бул жерде mein экен. Нет, mein Vater möchte seine alten Freunde zu einem Besuch einladen. Так, mein Vater möchte Seine кимдерди болгондо seine Freunde zu einem Besuch einladen. Бул seine alten Freunde десек болот да, эски досторун деген, Seine alten Freunde zu einem Besuch einladen. Okay, nächste 3. Kızlar. Жана сайкал бар эле, сайкал угуп жатасызбы? Kollegen können nicht rechtzeitig zum Meeting Ja, zum Meeting Kommen. Kommen. Окей, түшүнүктүү эле болду, бул сүйлөм, Окей, next. Ton. Demek. Der Lehrer Der Lehrer sollte den Schüler die Schüler den Ton nicht erhöhen. Ja, nicht erhöhen. Richtig. Für die Schüler den Ton nicht erhöhen. Ne? Ja, für die Schüler den Ton nicht erhöhen. Okay. Die Gäste sollten am Geburtstagskind nicht am Geburtstag dem Geburtstagskind gratulieren. Die Gäste sollten am Geburtstag dem Geburtstagskind gratulieren. Okay. Так, мына жерде сум деген сөз бар эле калып кеткен окшойт. Окей. Next 6. Meine Eltern. nichts spielen dürfen, aber ich Так, meine Eltern nicht spielen. meine Eltern dürfen, bu жерде.
Meine Eltern dürfen nicht spielen am Computer, aber ich habe ihnen, ich habe nicht ihnen gehört. Meine Eltern dürfen Am Computer dürfen nicht nicht spielen. am Computer spielen, aber Aber ich habe ihnen nicht zugehört. ihnen nicht zugehört habe. Aber ich ihnen nicht zugehört habe. Бұл жерде perfect болып иштетилет өткөн zugehört анан habe эң акырында келет. Себеби бул жерде татаал сүйлөм болгон үчүн habe жакталган этиш эң акырында болуп калат. Okay. Nächste. Ich möchte einen neuen Job bekommen. Ich möchte einen neuen Job bekommen. Okay. Демек бул боюнча модалдык этиштер. Демек модалдык этиштердин сүйлөмдөгү ордун карай турган болсок, бул жерде дайыма сүйлөмдө экинчи орунда модалдык этиштер келет дагы. Ал эми сүйлөмдөгү экинчи этиш, ошол баштапкы формасын боюнча сүйлөмдүн эң аягында келет. Мисалы, am Sonntag können wir lange schlafen. Демек, жекшембиде биз көпкө чейин уктасак болот, Бул жерде ошондой können бул модалдык этиш дагы, schlafen экинчи этиш, демек бул инфинитив баштапкы формада келип жатат, сүйлөмдүн эң аягында. Ich muss nicht arbeiten. Демек, мен иштешим керек, мен Die Kinder dürfen am Vormittag spielen. Демек, балдар түшкө чейин ойносо болот, ойного уруксат. Meine Tochter will viel Eis essen. Менин кызым көп балмуздак жегиси келет. Жегенди каалайт же болбосо. Mein Sohn soll Hausaufgaben machen. Менин уулум үй тапшырмаларын жасашы керек. Möchte aber ins Schwimmbad gehen. Бирок ал демек бассейнге баргысы келет. Бул жерде гейенди айтпай деле койсок болот, же кошуп деле койсок болот. Möchte aber ins Schwimmbad деген демек ал бассейнге баргысы келет дегенди түшүндүрүп калат. Демек бир сыйра модалдык этиштерди талкуулап чыктык. Эми ресторан боюнча жаңы сөздөр. Демек ресторан боюнча жаңы сөздөрдү карайбыз. Das Restaurant бул ресторан. Der Tisch бул стол. Die Speisekarte меню. Der Kellner бул официант, эркек официант. In мүчөсүн уласак, демек ал кесип аял, аял жынысындагы кесипке айланат. Демек die Kellnerin бул официант, бул кыз болуп калат ошондо. Der Gast кардар. Демек тамак аш боюнча, демек das Essen тамак, das Frühstück эртең мененки тамак, эртең мененки тамак, das Mittagessen түшкү тамак, das Abendessen кечки тамак. Die Suppe шорпо, der Salat салат, das Fleisch fish балык, die Pizza pizza. Эми суусундуктар. Демек суусундуктар демек суусундуктар боюнча сүйлөшө турган болсок, демек das Wasser суу, der Saft шире, der Kaffee кофе, der Tee чай, die Cola кола. Заказ берүүдө, демек колдонулуучу этиштер bestellen бул заказ берүү, буйрутма берүү.
bringen алып келүү, zahlen бул төлөө, die Rechnung бул эсеп. Бул жерде эми пайдалуу сөз айкаштары. Демек, ich möchte, мен каалайм. Демек, ошол жерден менюдан биз өзүбүз жей турган, же иче турган нерселерди айтуу үчүн ich möchte. Же болбосо ich hätte gern. Бул да мен алгым келет. Демек, бул сөз айкашта колдонсок болот. Was möchten Sie? Сиз эмне каалайсыз? Die Rechnung bitte. Эсепти бериңизчи. Мен бул жерден диалогту карайбыз. Диалог. Демек, бул жерде мүмкүн сиздер окуйт турсуздар. Айдажы, сайкал, экөөңүздөр бириңиздер газ, бириңиздер келнер болуп окуп көрөсүздөр диалогду. Guten Tag. Guten Tag, ich möchte einen Tisch für 2 Personen. Bitte, hier ist ein Tisch. Möchten Sie die Speisekarte? Ja, bitte. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich möchte eine Suppe und eine Pizza. Саламатсыздар. Möchten Sie etwas trinken? Ja, ich möchte einen Kaffee. Alles klar, kommt sofort. Демек, мына ушундай диалогдор уланышы мүмкүн. Бир аздан кийин, демек, Hier ist Ihre Bestellung. Danke schön. Zahlen Sie zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Рахмат, чоң. Рахмат. Демек, бул ошол ресторандагы сүйлөшүүлөр болду. Бул жерде эмне каалайсыз, жана ошол нерселерди тандаганда, ичүү үчүн эмнелерди тандаганын жана акырында төлөөгө келгенде чогуу төлөйсүздарбы же өзүнчө бөлүнүп төлөйсүздарбы деген сөздөр болду бул жерде. Демек, бөлөк төлөйбүз дегенге таң калбай деле койсок болот. Азыр бизде деле ал нерсе колдонуп калды окшойт. Демек, бул ресторандагы сүйлөшүүлөр болду. Мына ушул менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Сиздерде суроо барбы? Модалдык этиштер боюнча эмнелер түшүнүктүү эле болдубу? Кандай суроолор бар? Суроо болсо бериңиздер. Суроо жок, чоң рахмат дейт. Анда эмесе суроо жок болсо, китептен жана группада китеп бар. Мына ошол китептин 17 экен, 18 бетинде, демек биринчи көнүгүү. Демек, бул жерде атайын кайсыл этиштер коюлушу керек өздөрү жазган. Демек, ушул этиштер менен толуктайбыз. Бул жерде албетте субъектке карап туруп, сүйлөөнүн ээсине карап туруп, жактап коебуз. Демек, бул жерде ошол биринчи көнүгүү. Жана демек экинчи көнүгүү бул жерде кайсыл этиш, демек модалдык этиш бул жерде берилген ата тобушторго туура келет. Ошолорду бул жерде X менен белгилешибиз керек. Үчүнчү, төртүнчү көнүгүү. Так, эгер каалооңуздар болсо, демек мына жерде мен негизи тапшырмага 18-19 бетти берип жатам. Сиздер бул жакта 20, 21, 22, 23 көнүгүүлөрдү аткарсаңыздар болот. Бардыгы мына ушул модалдык этиштерге тиешелүү көнүгүүлөр. Эгер каалооңуздар болсо, ошол беттерди да карап аткарып көрсөңүздөр болот. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, же түшүнбөгөн көнүгүүлөр болсо, сурасаңыздар, чаттан биз жооп бергенге аракет кылабыз. Негизги тапшырма 18 бет, 19 бет болду.
Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бул сабакка биринчи жолу кирип атам. Мгм. Анан бул жерде тапшырмаларды кайда жөнөтөбүз же ушул сабак өтүп атканда эле айтып берилеби? Жок, тапшырмаларды жөнөтүү үчүн атайын чат ачылган. Ошол Телеграмда группа бар. Ошол Телеграм группага кошулуп алсаңыз болот. Ал Телеграм группанын шилтемеси тил үйрөнөм эме тил үйрөнөмдө бар Инстаграмда. Бул ссылка келген группадан бөлөк дагы бир группа барбы? Анда Телеграмда 2 группа барбы? Телеграмда азыр ооба жана презентация сатып алгандар үчүн бир группа бар. Дайыма сиздерге ссылка келет. Анан жана общий чат бар. Ал жакта презентация сатып алгандар да жана сатып албагандар дагы бар. Ошол чогуу эле да. Алар сабакты YouTube'дан көрүшөт дагы. Анан тапшырманы аткарып